Быйыл 103 жаштын тамагын ичип жаткан Ооруктун эмгектин ардагери Поппи Сатиева Ат Башы районунун Башкайыңды айылында жашайт. Согуш жылдарында медайым, кийин дүкөнчү, колхоздо чарбалык иштерде иштеген апанын азыр да баскан турганы тың. Кылымдан ашык өмүр сүргөн курагында дагы акылы тунук, сүйлөгөн сөзү ордунда. Ал ушул сапаты менен башкаларга үлгү болуп, ак батасын бергенден тажабайт. Ага бүгүн Ат Башы районунун ардактуу атуулу сыйлыгы тапшырылды. Кыргыз элин гүл жебешип, өркүндөп, өмүрлөрүнө береке берип, Кудайым усак жашаган мамлекет болуп, бактылуу турмушта жашасын. Кудайым ушул менин каалоо тилегимди кабыл кылсын. Район бийлиги майрамдык иш-чарага 250ге жакын айымдарды чакырышкан. Аларды куттуктаган аким Эмилбек Абдыкадыров аялдардын коомдогу, жашоодогу оорду баа жеткиз экенин белгилеп, үй бүлөлүк бакубатчылыкты, иштерине ийгиликтерди каалады. Аны менен катар Нарын облустук телерадио компаниясынын башкы директору Канике Жунусовага Ат Башы районунун ардактуу атуулу сыйлыгын, бир катар айымдарга ардак грамота, ыраазычылык каттарды тапшырды. Эне күлкісімен алам нұрданат, эне жүрегімен алам демалат демекші. Енелеріміздің жүзінен еш уақытта күлкі кетпесін, ене жүрегі еш уақытта орвасын демекшімен. Дайыма енелерімізді жақшылықтар қоштып, ененің үйдің төрінде құтты болып жүру берсін. Район аймағында 33.970 аял жолдоштор бар. Алардын эң улуусу Поппи эне болсо, 85 жаштан ашкан жалпы 236 энелер бар. Аларга жыл сайын жергиликтүү бийлик тарабынан көңүл бурулуп, майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, белек-бечкектер тартууландырат. Аял саттары, кыздарым, келиндерим, бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктайм алдыңа кетейин. Өмүрлөр узун болсун, иштеринде ийгилик болсун, ден соолук болсун, биринчи айлык ден соолук дейт. Аманчылык болсун, элге журтка тынччылык берсин. Жаштагы майрам эң жогорку деңгээлде уюштурулуп, эң жогорку деңгээлде өтүп жатат. Жалпы аял затын жеке районубузда эмес, республикасында жалпы аял затын бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгына ушу жаздын келиши менен дайыма жаркын маанай, ден соолуктарында чың ден соолук, иштеринде ийгилик, албан ийгиликтерди каалап, энелик, бакыт бардыгын каалап кетмекчимин. Эже сиңдилер, майрамыңыздар кут болуп, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым аял эме үйдүн куту дейт, кутуңуздарды учурбаңыздар. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө майрамда жакшы маанай менен ар бир күнүңүздөр ушу майрамдагыдай күн болсун. Майрамдык иш-чараны маданият кызматкерлеринин сатира аралашкан, оюн зооктору, жандуу аткарган оондоо ырлары көрүккө бөлөп, катышуучулардын жарпын жазды. Ал эми иш-чаранын соңу 103 жаштагы Поппи Сатиева апанын ак батасы менен жыйынтыкталды. Баарыңарга кетпес кең төөлөт, узун өмүр, чоң жаш берсин. Эркеңер акчакал карыя болгула. Аялдарыңар агалечек байбичеликке жеткиле. Алганыңар менен кеңерип кең карыгыла. Балдарыңар имандуу өсүңөргө кайрымдуу болсун. Кыздарыңар сыпаттуу, акыл өсү, имандуу келин кыздардан болсун. Кудайга манат баарыңар насип кылса ушу менин жашыма жеткиле. Амин, Аллаху акбар. Максат Абдурахманов, Бексултан Жолдошбеков, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.